Бу дүйшө жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Бир учкай уламыш бар экен. Эмне уламыш ал дүйшө жөнүндө? Бу дүйшө тиги таластан келе жатканда мен кушка токтоп калып жанагы эмелерди алып атпайбы? Айтсаңыз, мерекенчи турбайбы? Жети жанагы калтарымбы эмесин алып, терисин алып келе жатса, 7 киши жолуккан экен. Анан 7 киши анан Шыралга да эмне десе, жетөөнө 7 баягы терини карматып берип кете берген экен. Кете берсе, барып анан бар жагы уктап калса, түшүндө бир киши айтат. Сен бояка суусайт да өзү, аты да суусайт. Тез жерде бир тоонун этегинде ыкылжырап суу агат, шылдырап. Сен ушул өзүң да ичкин, атыңа ичир, анан бир аз бир чөчөк куюп алгын деп айткан экен. Ойгонуп турса, баягы 7 баягы калтар деп коебузбу? Эмеси териси өзүндө эле калыптыр. Значит, бул жана 7 кыдыр жолуккан деп айтып атат да. Ошо дүйшөдөн алып келип ичкенден ошонун дүйшөнүн тукуму, жана даңке, кылжыр, сакал деп жанагы көбөгөнү ошондон турбайбы? Дүйшө тукуму, жанагы дүйшө тукуму деп атат. Эми жеңшо, сиз мына биз Санжыра деп жакшы билгендер десек эле, бар бир-эки кишини айтса болбой эле. Бул жерде 15 жыл башкарма болуп иштеген, Сарууну түптөгөн, Сарууну түздөгөн Жаркынбаев Жеңиш деген аксакал бар. Силер ошого кайрылгыла, ошолордун улук сааты менен аны ошолор айтса айтабыз дегендей кылышты да. Анан биз сизге ошо келгениңиз ошо болду. Сиз 15 жылдан бери иштеп, эмгегиңизди биз элден угуп калдык. Мына сиз 15 жылдан бери иштеп келатасыз. Бул жерде Саруу эле эмес, сиз башка Саяк да уруу бар экен. Тиги ар кайсы уруулардын баарын башын бириктирген турбайсызбы? Ошону айтсаңыз, кайсы дагы уруулар барды атасыз? 17 деп атпайбы дагы? Эми Моңолдордон бар, Чериктен бар, Кыдыктан бар, Саяктан бар. Бирок алардын баарысы эле ошо жалпы Саруу элине баягы ар кайсы урууларга сиңип кеткен дагы. Алар баягы тууган ичинде бир жаманчылык, жакшылык болгондо эле ошол баягы сиңип кеткен уруулардын ичинде ыгым-чыгымдарын кошо төлөшүп жүргөнү болбосо, мындай айылдын жалпы ичинде биз дегенде башка урууданбыз деп жаатташып бөлүнгөн жана өзгөчөлөнгөн эч бир мүнөз болгон эмес Сарууда. Баары түбү кыргыз бир атанын баласы болгондон кийин эле ошол бир атанын баласы сыяктуу бирине сый урмат көрсөтүү, улуусун сыйлоо, кичүүсүн урматтоо, ошол айылдын өнүгүшүнө, чарбанын өсүшүнө бүт баары тең бир адамдагыдай патриоттук сезим менен ошол күжүрмөндүк менен иш кылып, саясий компания болобу, же чарбачылык иштер болобу, жана башка ушундай айылдын атын, даңкын чыгарганга, намысын коргогонго ошол бир эле Саруубуз деген мүнөз менен, Саруубуз деген ниет менен ошентип жашоо кечирип келаткан айыл. Анан эми биз дагы дигил айыл, бул айыл анан баланча Саруу 16 уруудан турат азыр. Ошол жака отурукташкан, ошол 17-16 кийин 17 болуп калды. Тубай, Күркүрө деген жаатташмай жок. Баягы кыргыздын каада салт боюнча эле баягы жаманчыл жакшылыгы баягы мындай ыгым-чыгымдарын төлөшүп жүргөнү болбосо бөлүнбөй жок. Анан эми биз улуу муундагы адамдар ошол 100 жылдыкты өткөрүп атканга, камылга көрүп атканда дагы биз ар кандай сунуштар болду. Эми баягы 100 жылдыкты атын, даңкын чыгарыш үчүн уруу менен өткөрөлү деген учурда мен ал убакта жетекчи болуп ошонун баарын уюштуруп иштеп аткан мезгил болчу. Уруу болгондо эң жогорку деңгээлде өтөт. Бирок бирөө астыңкы орунга татыктуу болот, байгесин алат, сыйлыгын алат. Анан кийинки калып калгандары ыза болот. Ошону менен жик пайда болуп, кийинки айылдын жаштарына, кийинки муундагыларга атаандашчылык пайда болуп, ошону менен ынтымак ыдырап кетет деген максатта биз кайсыл уруудан болсо дагы аралашып жашап аткандан кийин аны көчөгө бөлүп туруп, анан көчөнү кертип туруп, анан ошондой мелдеш уюштуруп, анан 100 жылдыкты жаңкыдай 3 күндүн ичинде ошончо 15 000 кишинин ичинен бир дагы кызуу жүргөн кишинин көрүнүшү болгон эмес. Уктук ошо. Ошондой ынтымакта жашаган эл, мейли чарбачылык болсун, мейли спорт, мейли улуттук оюндар кайсыл болсо дагы Саруу деп элдин ынтымагы, намызгөйлүгү, биримдүүлүгүнүн негизинде барлык маселелер боюнча ошентип ушул күнгө чейин күн кечкирип заман өткөрүп аткан мезгил. Эми Саруу уруусунан
биздин республикага өнүгүшүнө өсүшүнө салым кошкон, республиканын атын даңкын чыгарган мыкты биздин дагы ушул көлдөгү сарылардан чыккан адамдарыбыз бар. Мына Садык Сыдыков деген ушул 23 жашында Жети Өзү районунда райком биринчи секретары болгон. Чыныбаев Ысқақ деген агабыз 24 жашында Талдус райком биринчи секретары болгон. Садык Сыдыков ошентип Нарын обком биринчи секретары болуп, анан кийин ошол Совминде ошол иш башкаруу башкарманын төрагасы болуп, кийин пенсияга чыкканда социалдык камсыздоо министрлигинин орун басары болуп иштеп, ошол Сарууга көп мындай эмгеги атын даңкын чыгарган, Сарунун өнүгүшүнө салым кошкон адамыбыз бар. Шакира Байгазиева Алдашевна деген эжебиз Жалал Абадта ошол горкомдун горсполкомдун төрайымы болуп жүргөн, Таласта райком обком партиянын идеология боюнча секретары болуп жүргөн, аягында келип ошол Кыргызстанда министр бытового обслуживания болуп иштеп, анан пенсияга чыгып кеткен сыймыктана турган эжебиз бар. Чыныбаев Ысқақ деген агабыз дагы ЦК секретары боло турган, ушурда да көрө албастардын бир тоскоолдугу менен өтпөй алган, бирок аябай билимдүү, аябай оратор, сөзмөр, ошондой мыкты байкебиз болгон. Жапар Чабалдаев дагы мына дүйнөнү дүңгүрөткөн фестивалда алтын медаль алган агабыз бар. Садык Сыдыков атындагы мектеп турат, Садыкованын атында. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Жапар Чабалдаев агабыздын атынан мектеп турат. Анан ошол Саруудан дагы Сүйүнбаев Абдрахман деген агаларыбыз чыккан, Осмонов Шарып деген байкелерибиз чыккан. Азыр штабта Закон Бейшеев деген агабыз бар, геолог. Энциклопедияны, Кыргыз Совет энциклопедиясын негиздөөчүлөрдүн бири, азыр мына 80ден ашты. Мына Сарунун ошол урпактарга белек катары калсын деп өз демилгеси менен, өз каражаты менен убакытты бөлүп, ошол Сарун санжырасын жазган Киров Султанов деген хирург байкебиз ошол 2 сапар ошо Сарун санжырасын жазып чыгып урпактарга белек катары тапшырды. Анан илимпоздордон издеп алды. Исқақов деген бар, доктор наук. Ошол эле Исқақованын уулу Бакай Исмаилов деген бар, доктор технический наук. Рахматов деген, Узак Рахматов деген доктор экономический наук агабыз болгон. Жаңкы азыр бу драм театрынын директору болуп жүргөн Марат Алышбаев деген ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист, ошол райондун ардактуу атуулу Марат деген ошо биздин замандашыбыз бар. Ошентип дагы бир канча илимдин кандидаттары, ишмерлер, азыр чыгып аткан мына жаштардан да көп мындай ишкерлер чыгып атат. Сарууга салымын кошуп аткан, өнүгүшүнө салымын кошкон жаштар бар. Азыркы депутатыбыз Аттокуров Данияр деген биздин айылдан, ошол атасы мыкты Ишен Аттокуров деген мыкты адам болгон. Ошол айылдын ардактуу адам, ушул айылдан, Саруу айылдан, ошонун небереси Данияр Аттокуров деген депутатыбыз бар, сыймыктана турган. Социалисттик эмгектин баатырлары мына жаңкы Кален Сыдыкова деген эжебиз, ошол Сарулук, Жумадылова Мария деген эжебиз болгон, бул жерде эмгектенген социалисттик эмгектин баатыры. Ленин ордени менен сыйланган ошол депутат болуп жүргөн жогорку кеңеште Эшен Бектиянов деген мыкты чабан, ошол Ленин орденине, эмгек кызыл орденине татыктуу. Азыркы ушул убакта кадырман айылдын аксакалы Орузбай Дүйшөкеев деген, Темир Дүйшөкеев деген баягы Көкбөрү федерациясын жетектеп жүргөн бир агабыз бар эле, кайтыш болуп кетти. Режиссер Төлөм Шокеевтер менен чогуу иштешкен. Ошондой биздин Сарунун чыган, сыймыктана турган адамдарыбыз көп. Рахмат. Эми Асқа сизге дагы баягы кыргызда айтат го, мен көп жерде айтам, атын айтсак куту сүйнөт дейт. Мына жол болду, кул болду жөнүндө агам айтып кетти. Ырыспай деген да баласы бар. Биз айтып коелу, Ырыспайдан жанагы Ашыр, Урбек деп атпайбы? Ушул жөнүндө Ырыспайдын тукумунан да белгилүү адамдар чыккан илгери. Элин жерин коргогон, соосо балбан баатырлар чыккан.
Misal үчүн жанагы Ашырдын Жаналы, Жанай деген балдары жөнүндө эмне айтасыз? Жанай батыр өзү кичирээк адам болгон экен, бирок өтө балбан экен да. Анан бул киши Коктунун бул бетинен кыйккан тиги бетиндеги жылкылар үксөйт. Ушундай үйүнү жогон киши экен. Анын үстүндө бир казак балбаны келатса, казак балбаны. Салам айтса алый албай коет. Кирейген чоң балбан экен, казактын балбаны, баатыр. Анан кайра салам айтса, кайра салам албайт. Анан бул жерине эме катып жүрчү экен. Чокмор. Чокмор, кичирээк эле. Ошол чокмор менен салып өткөн экен баягы бала. Батырдычы, ошол жерден аттан кулаптыр. Кулаганда атын жетелеп, алып жөнөгөндө балам үстүмдөгүсүн бүт сен ал. Атымды ташта. Мен жөө калбайын десе, жок, сен атыңа минип алып мени кууратасың деп атын жетелеп кетип калган экен. Анан кийин бир жылдан кийин баягы келет да. Байыргы келип, ушундай мени бир бала ушундай чапты эле. Силердин айылда дейт. Деп издеп келсе, баланы Батырды от жактырып коюптур кемеге. Кичирээк да. Анан кемеге от жагып турса, баарын караса, жок, жок. Анан тиги баланы сен бере карачы. Десең караса, мен ушу чапкан тааныды дейт. Ошондой баатырлар чыккан. Мына ошо бул туура урматтуу замандаштар. Мына бул сизге кошулуп кетейин. Жанай өзү кичинекей болгон менен саргыш деген кичинекей киши экен дейт. Бирок өзү аябай чымыр, балбан киши болгон экен. Бул көбүнчө жалгыз жүрчү дейт. Анан кийин баягы катылгандын катыгын берчү экен. Анан жанагы көлдүк белек деген аксакалдан айтып жүрбөйбү? Чокмор жасатып, камчы жасатып жүргөн экен дейт. Анан бир күнү жанагы сиз айткандай келатса, тиги казактын балбаны жалгыз жүргөн баягы жоокер киши экен да. Жанагы келбей коюп атпайбы? Чоң баатыр. Ай баягы таякчып коюп кулап калганын айтып атпайбы? Ой, мен сени эме десем, килейге менден да баатыр турбайсыңбы? Жана сиз атын алып кетип атпайсызбы? Анда айтып атат, атымды калтыр, жөө калбайын, үстүндөгүсүн баарын алып кет деген экен. Бирок баягы ичи күйүп калган эме, балбан дагы Кыргызга жалгыз келиптир да. Мени бир былтыр чаап кетти эле, мен көрөйүнчү ал эмне балбан деп. Анан кыргыздар айткан экен, тааныса, чырчыкса баягы эмесин берип, кунун берип, кутулалы, тааныбаса унчукпай эле калалы дейт да. Анан анда айтат, сен кемеге от жагып отура бер. Анан баягы көрсө балбан казактагы казактын салты бир эле да. Салты менен келип отуруп айтып атпайбы? Ой, мени чапты алчын. Көрсөткүлөчү ошо балбан дейт. Анда айтат, анда таанып албайсызбы? Карадан элден карап тааныбай отуруп анан. Бул бала бери карачы деп анан жана ушул чапкан айланай. Мен сага эч кандай эмем жок, ачуум жок. Мени эч ким чапкан эмес эле, сен жыга чаптың. Айланай, сенин ишиң оң болсун, бакты, жакшы жүргүн деп айтып, анан кыргыздар жанагы аттап тондоп жиберген. Мына кыргыз менен казактын айыл аралаш кою королош деген ошо да. Кыз беришип, кыз алышып жашаганда эме адамдар. Мына жана айтпай калдыңыз. Баягы 1990-жылы 100 жылдыкты өткөрбөдүңүзбү? Сиз баягы башчылык кылып, чынын айтыш керек эми. Демек баягы негизде сиз башкарма болуп турганда баарын өзүңүз уюштуруп, ушундай айткан экенсиз, элдин оозунда айтылып жүрөт. Мына ошондой сиз Таластан кадимкидей сарыларды көчүрүп келаткандып, Манас баштап келаткандай бир баягы көч келген экен деп айтып атат. Сиз ошону айтсаңыз, бул кандай эме өңүттө жасадыңыз? Эми муну кийинки жаштар, жаш муундагылар элестеп, ошону көрүп билип калсын деген максатта театрализованный парад өткөргөнбүз. Ошонун башында драм театрлардан барып өтүнүч кылып акысын төлөп берип, жанкы баатырлардын жабдыктары менен кийим-кече чопкуттарын баарын алып келип, астыга Бакай атанын образын жаратып, андан кийин Манас баатырга курал жабдыгы менен кийгизип, баягы ак куланы мингизип дегендей. Андан кийин Каныкей эненикин кылып, андан кийин 40 чорогунун башына кызыл жоолук байлатып, баягы найза калкандарын алдырып 40 чорок ат мингизип, анан ошентип баягы Таластан ушу көлдүк сарыга көчүп келатат деген образды түзүп ошо парад өткөнбүз. Ошондо топозго, уйга, жылкыга ошол унааларды, үйлөрдү жүктөп көчүп келаткан образды пайда кылганбыз. Андан тышкары эми ал баягы ар кайсы бөлүм, ар кайсы мектеп жана башка ошондой парадтарды өткөргөнбүз. Ошол ошентип анан сарынын бул көлдөгү элдин ынтымагын, биримдигин, намыс көйлүгүн ошол мезгилден ушул мезгилге чейин
madани жактан дагы өнүгөн өскөндүгүн таластык туугандарга көрсөтүп билгизип коелу деген максатта ушул көл элинин арасында жүрүп ушундай көлдүктөр менен ынтымакта биримдикте момунтип өскөн экен деген баардык маселелер боюнча өзүбүздү көрсөткөнгө аракет жасап көрсөткөнбүз. Барып келдиңиздер деп атасыз. Сиз Таласка дагы 2 жолу. Эми жылдардан жыл өтүп, замандын системасы өзгөрүлүп кеткенден кийин биз баягы союздун мезгилинде иштеп, уруга бөлүнбөй, улуу кичүү кылып күнгөй тескей болбой жашоо кечип аткан учурда кандай өнүктү эле. Ошо анан биз дагы кийинки мезгилде күнгөй, тескей, түштүк, түндүк деген бөлүнүү менен мамлекетибиздин өнүгүшүнө тоскоолдук болуп, даже келечегине тескери бүлгү сала турган көрүнүштөр болбосун деген максатта Сарынын аксакалдары аттуу баштуу ana шаардагы өзүбүздүн дагы бир топ туугандарыбыз менен, белгилүү адамдар менен чогулуп алып талас өрөөнүнө бардык. Бизде ошо таластын белгилүү аксакалдары ошол эле жанкы Сыргак Сооронкулов, Надырбек Алымбеков, Анарбек деген жигиттерибиз, тияктан берги уурада Анарбек Сулайм Кушчубак деген ошолор тозуп алып Манас Ордого барып кондуруп, анан биз ошол көл өрөөнүн бошотуп кыргыздарды отурукташтырганга бирден бир салымы чоң баатырыбыз Бертике баатырдын айкелине барып чоң жөнөк жасап Куран окуп таазим кылып барып ана. Ошентип анан ал жерде сүйлөгөндө негизги максатыбыз ошол кыргыз элинин аксакалдары бөлүнбөй жанкы кызматка таарынып бир кезде майталканда жүрүп анан кайра бузукулук кылып бузуку саясатчыларга жанкы жаштарды анан көп элдин келечегин ойлобогон бир анча мынча сый көрсөтүп койсо ошого макул болуп жүргөн адамдарды курал катары пайдаланып бийликке анан регион болуп бөлүнгөнгө чыккан бузуку саясатчылардын тилине кирбей, ошонун куралы болбой, элге бүлүк салбай, ошол мындай түз элдердин кыргыз деген бир эл атанын баласы болгондон кийин биз бир атанын балдарыбыз ошондо биргелик дагы мамлекеттин өнүгүшүнө салымыбызды кошолуп, жаштарга үлгү бололук. Ошол мамлекетке ата мекенчил болсун ошо жаштарыбыз деген максатта чыгарын үндөө катары бардык. Ошону менен катары эле Сирияга кетип аткандарга жол бербейлик. Мына эми тегерегибиздеги Өзбекстан, Тажикстан, Афганистандар деле ошо каалаган учурда келип атканын атып, сабаган сабап, өрттөгөн кетип атат. Ошентип ичибизде ыркыбыз кетип баягы мындай одоно сөз, болбосо мындай салыштырмалуу туура сөз, баягы жаман айыр энесине тап болуп ичибизде кырылыша бербей, ичибизди ынтымакка келелик. Тышкы душмандарга, тышкы ичи тар көрө албагандарга, кыргыздардын бөлүнүп жарылып турган алар үчүн табылбаган оокат. Ошон үчүн аксакалдар бөлүнбөй жарылбай жаштарга үлгү бололук деп аксакалдарды үндөө катары чыгарып чакырыкка барганбыз. Андан тышкары кайра келип ошол көлдүн күнгөй тескейине ошол акимдердин, биздин акимдин, ошо аксакалдар район боюнча кеңештин төрагасы Турдубек Ишебаев болуп анан ошолордун жардамы менен биз көл өрөөнүн жанкы жетакенин айкелдерине барып Куран окуп, анан элдерди дагы күнгөй тескей элдердин баарын ошо зам акимдер, райондон аксакалдар кеңешинин төрагасы, аялдар кеңешинин төрайымдары, жаштар комитеттери бизди тосуп алып атты күнгөй тескейдин барында. Анан ошол эле азыркы эле айтып аткан сөздөрдү күнгөй тескей бөлүнбөй элдерди ынтымакка биримдикке үндөп жаштарга үлгү бололук. Жанкыларга жол бербейлик тескери көрүнүштөргө. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө салымыбызды кошолук деген тилек менен ошо көлдү да кыдырып келдик. Анан эми биздин мына жаш улгайып калганда кийинки жаштар, небере чөбөрөлөр ушул жаманчылык көрбөй, согушту да көрбөй, чабышты да көрбөй, жаатташып бөлүнбөй, тирешпей ушул ынтымакта жашаса, ошо кара адамдардын бактылуулугу ошол деп эсептейбиз биз. Туура айтасыз. Аксакал, сиз дагы кошумчалык койсоңуз. Мына береки биз жанагы улуулуктарды, Санжырадагы аталыктардын жашаган эрдиктерин бекер айтып аткан жерибиз жок. Ошолордун каны, жаны төгүлгөн жер, сөгүп жаткан жерлер, ошолор жаштарга таалим болсун, ошолорго сабак болсун дегендей маанайда айтып жатабыз. Мына сиз ушуну кандай деп түшүнүп атасыз? Элге кандай деп ушул жаштарга айта аласыз? Ошол эл жери деп
ел үшін намысынға башын сайып, қанын төгіп жүрген ошол биздин кыргыздын мыкты жигиттери да. Азыркы Кыргызстанда жоқ дейсің ба? Азыр Кыргыздарда да бар намыстуу, мыкты азаматтарыбыз көп. Мына ошолор ынтымактуу болуп, тиги Жеңиш аксакал айткандай, дайыма биздиктүү болуп, дайыма кол кармашып жүрсө Кыргызды эч ким ала албайт. Дайыма элиме тынчтык, жакшылык, токчулук, молчулук каалайбыз. Бир кошумча айта турган нерсе, мына ушул кыйын мезгилдерде ушул саруу элин күнгөй тескейден жыйнап келип отурукташтырган биздин Мамажан атанын тигинтип күмбөзүн тургуздук, заңгыратып, 100 жылдыгын дүңгүрөтүп өткөрдүк, көчөгө атын бердик. Анан аягында мына азыр борборубузда мен дагы 3 жыл парторг болуп иштеп калдым. Андан илгери Куйбышев атына колхоз болчубуз. Ошо Куйбышевдин айкелин парторгдун милдети да мен тургуздурган парторг болуп жүргөн. Ошону алдырып туруп, анан ошол өзүбүз эмилге алып, элдин күчү менен, элдин биримдик ынтымагы менен ушул Мамажан атабыздын айкелин борборго койдук. Ошол биз мына биз үчүн атабыз камкордук кылгандан кийин биз да атабызга арбак ыраазы болсун деп ошентип камкордук кылдык. Анан эми ар кандай да ойлор болду, сөздөр болду. Ушул көлдү ошол калмактардан бошотуп, ушундай ажайып дүйнөгө дүңгүрөт аты даңкы чыккан табигый кооздугу, жаратылыштагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен ушу кыргыздарды ушул жерге отурукташтырып кеткен ошол Бердике Баатырдын айкелин мына балыкчы шаарынын ар жагында мына Тяншанский турат. Ал эми ал өзүнчө эмгеги бар адам. Ошол Бердике Баатыр болбосо ким билет эле бул көл? Кимдин карамагында болот эле? Ким отурукташып, ким жыргап, ким ушундай таза кооз жерде, ким бейиштин төрү, тирүүлүктүн бейиштин төрүндө жашап аткан кыргыздарга ушу Бердике Баатырдын эмгеги зор. Канын аябай, жанын аябай. Ошенткен. Ошол эле балыкчынын четине ушу Бердике Баатырдын эмгегин баалап, жанкы биз Мамажан атанын кандай биз эмгегин баалап таазим кылып атсак арбагына, жалпы көл эли ушу Бердике Баатырдын арбагына да таазим кылып ошол жака эстелигин коюп койгонго толук мындай татуктуу адам да Бердике Баатыр. Мен ушуну жалпы о көлдү мына жетакен урпактары, жалпы көл элинин аттуу баштуу, билимдүү, атак даңктуу, залкар кийинки жаштарынан ушу өтүнүп кетер элем. Ошол Бердике Баатырдын арбагына таазим кылып, ошол жака ушул айкелин орнотуп, ошол көл элин ушундай камкордук кылып отурукташтырган Бердике Баатырдын айкелин коюуга мен чакырык жаза берелем. Рахмат. Чындыгында Бердике Баатырдын эмгегин жеке эле сароо эмес, бүтүн эле кыргыз эли 1753-жылга чейин толук таанып билди да. Анткени Бердике Баатырдын эмилгеси Атакай Баатырдын, Садык Баатырлардын булардын эмгектери абдан зор болгон чындыгында. Бердике жана кайталап атпайбы? Тиги кимдин Бердике өз жерине кетип калбайбы, ушул жерде 3 жыл кармап турду да. Бул дагы болсо өзү чоң эрдик. Мына негизи жанагы мен эберки бугуруусун айтып атканда Бердике Баатырдын урпактары да калыптыр биякта ошондо дагы. Бул эле жерде эмес, дияктан да аял алган экен. Калыптыр дейт да. Ошону тештирип койшот. Негизи чындыгында сиз туура айтасыз. Баягы баалууну баалаш керек. Өзүмдүн атымдан дагы, жалпы саруу элинин атынан дагы сиздерге чоң ыраазычылык, рахматтуу айткыбыз келет. Ошол кыргыздын басып өткөн жолу кыргызды кыргыз кылып көбөйтүп, отурукташтырып, мамлекеттүүлүккө жеткиргенге чоң салымын кошкон өткөн ошол кыргыз үчүн канында аябай, жанында аябай жүргөн баатырларыбыз, урпактар үчүн кам көргөн айкөлдөрүбүз үчүн ушунду эл билсин, кийинки муундагылар билсин. Ушу элиңерди сактап жүргүлө, элди бөлбөгүлө, элдин башын бириктиргиле, ынтымакта өңгөнгө, өскөнгө ушундай мындай патриоттук сезим болсун деген максатта кийинки урпактарга ушул тарбиялык мааниси зор ушундай иш жасап жүргөнүңөргө биз ыраазыбыз. Силерге чоң рахмат. Ошо силердин тилеген тилегиңерди, эл үчүн болгон каалооңорду мына Рамазан айында отурабыз. Ошо эми мусулманча айтканда барыбыз эле мусулманбыз. Кудайдан эмнени каалап, эмнени тилеп, эмнени күсөп жүрсөңөр үй бүлөңөрдө дагы, бала чакаңарда дагы. Анан ушу эл үчүн эмне жакшы тилеген тилегиңерди Кудайдын кулагына жетип, Кудай кабыл кылып, ушул жакшылыктын жарчысы болуп,
эл ичинде жакшылыкты жайылтып ушинтип жүргөн кубанычтуу күндөрүңөр көп болсун. Дайыма ушинтип элге жакшылык менен келип турган жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болуп жүрүшүн мен жалпы Саруу элинин атынан силерге каалайм. Рахмат сизге, чоң рахмат. Эмесе сиздерге айтарым, мысалдар, чоң рахмат. Мына ушинтип эрикпей убактыңыздарды бөлүп, биздин айтканга көнүп, ушинтип Саруу элинин тарыхын, таржыманын айтып бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. İşleriңиздерге ийгилик болсун, элибизде токчулук, молчулук болсун. Эмесе урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.